Я очень надеюсь, мы их выявим. Очень надеюсь, мы их выявим. Сол жалпы видеодан кейін сізге деген енді онсыз да Қырғыз Республикасын сіз қатты танымал адам болдыңыз, бірақ ол видеодан кейін сіздің танымалдығыңыз одан сайын артты. Жалпы сіз оған жаңағы реакцияңыз қандай болды? Таңертең тұрған кезде TikTok, Instagram, YouTube барлық жерде сіз жүрсіз. Видеосы. Мы их выявим деген. Мы так и сделаем. Удалось ли выявить? И выявит, и все другое удалось. Камчыбек Ташиев казакстандык журналисттин суроосуна тамашалуу жооп берди. Казакстандык журналист Казакстандын президентинин президент көрсөтүүсүнүн алып баруучусу Адил Балтабаев УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке суроо берип тамашалуу жооп алды. Такси кылганга болбойт. Унаасы оңрулду таксисттер эмне оокат кылат? Оңрулду унаа айдап такси кылган жарандар эмне оокат кылабыз деп ойлонуп айласы кетип отурат. Себеби 22 августтан тарта такси болуп иштегиси келгендер лицензия алууга милдеттендирилип, ошол эле учурда оңрулду унаа айдагандарга ал лицензия берилбейт. Ансыз алар иштей албайт. Балдарыбызга билим берип жаткан мугалимдер ремонт кылбашы керек. Уят деп Эрулан Кокулов. Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Кокулов мектептердеги абалга байланыштуу пикир билдирди. Анын айтымында мектептерде ремонт иштери бүткөндөн кийин класстарды жана имараттын айланасын тазалоого мугалимдерди чыгарып жатышканы туура эмес. Балдарыбызга билим берип жаткан мугалимдер ремонт кылбашы керек. Бул уят нерсе. Мектепти оңдоп түзөө жана тазалоо иштерин тиешелүү адистер жасашы зарыл, деди депутат. Эмне мугалимдер иштеп атат? Жандарында ошо эми өзүбүздүн немебиз да, мектебиз да. Жууп тазалаган айкка кол болуп атабыз. Ысык көлдө мас болуп такси кызматын көрсөтүп жүргөн айдоочу кармалды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, инспекторлор Тоор Айгыр айылында Honda Odyssey машинасын токтоткон. Айдоочу аларга баш ийбей жолдун каршы тилкесине түшүп качып, акыры кайгылуучулар кийинки посттон жолду жаап токтотушкан. Текшерген учурда анын мас экени, оңрулду автоунаа менен жүргүнчүлөрү ташып жүргөнү аныкталган. Ага 15 000 сом айып бул салынып, машинасы айып короого токтотулган. Мас болуп машина айдаган үчүн ал 1 жылга машина башкаруу укугунан ажыратылары кошумчаланды.